Assalamu alaikum ардактуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, фермерлер, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз сиздерге Чүй облусундагы Кант шаарына жакынкы жердеги бир ферманы көрсөтөбүз. Бул ферма биздин Элмис байкеге тиешелүү ферма. Костромской швистер деп коет экен туугандар. Мына ушундай швист кунажындар, анан букалар сатылмакчы. Биз короона келип сиздерге көрсөтүп атабыз. Биздин чыгарылышты көрүп туруңуздар. Биринчи кунажындардан баштайбыз. Булар түбү Россиядан келген. Биринчи туут кунажындар болот, буйруса. Бериз сыртка чыгарып, Булар Кыргызстанга келип ассимиляция болгон, тагыраак айтканда 3 айлык бооз швиц кунажындар туугандар. Мына таза швицтер мына ушулар. Булардын букалары дагы бар. Мына көрдүңүздөрбү? Мына ушундай асыл тукум кунажындарды кармаймын, уйкуламын десеңиздер, мына чыгарылышыбызды көрүңүздөр. Элмис байке өтө сонун өз үчүн алып келген кунажындарын бүгүн сатыкка коюп берди. Булардын букалары дагы бар. Азыр 20 башка чукул мына ушундай кунажындар бар. Фермасына келсеңиздер, жаңы ферма алып ушул жака көчүп чыгыптыр. Буюрса, бул кунажындар ушул фермада турат. Костромской деген типаж болот экен, бул швисттин бурый свети, Костромской типаж деп коет экен. Мына ушул типаждагы кунажындар туугандар. Ушулар менен эле бирге 7-8 ай эртерээк, тагыраак айтканда бирди тууган дагы биринчи туут швиц уйлар бар экен. Ушулар менен бирге келген. Экөөсүн алып чыгып байлап койду. Булар дагы буйруса чоңойсо, ошондой кунажындар болот. Караңыздарчы, кандай сонун кунажындар, Мына ушундай уйларды алып багыңыздар. Асыл тукум бары асыл тукум. Мына. Казыр. Мына көрүп коюңуздарчы. Кандай гана керемет кунажындар. Эми мыктыны мыкты деп айтыш керек. Бааларын акырын айтып кете берейин. Мына ушул кунажындар чамалап айтканда баасы 140 000 сомдон болот экен. Бирди экини жалпаластарбы? Бул жак сиздердин жеке сүйлөшүүңүздөрдүр. Бирок 140 000 сомдон деп баасын озвучка кылып койду. Эми калганын өзүңүздөр сүйлөшөсүздөр. Машалла, мына сиздерге кунажын деп ушуну айтыңыздар. Караңыздарчы. Мына. Булар 2,5 жашы. 1 жаш 8 айлык кунажындар экен. Кыргызстан примерно 2 жашка чейинкилер, 1 жаш 8 ай, 2 жаш ушундай туугандар. Мына. Могу 2 уй ушулардан 7-8 айга улуураак. Ушулар менен бирге келген уйлар экен. Биринчи туут могу желиндерди, каналдарды, биринчи туут швистерди карап коюңуздар, Булар дагы чоңойсо, буйруса, мына ушундай болот экен. Мына ушулар. Баары бир базадан, бир селекциядан, бир фермадан келген экен. Ушулар бүт баары. Желини көрсөтүп коеюн. Сүтү киндигине өтүп кетти. Мына карап коюңуздар. Бул экөө сатылбайт, Булар сатылбайт экөөсү. Бул экөө сатылбайт экен. Сиздерге сынакка көрсөтүп атабыз. Тагыраак айтканда, могу кунажындар менен бир короодон тектеш. Чоңойсо мына ушундай болот деген ой. Примерно 1 жылдан кийинби, 7-8 айдан кийин ушундай болуп калышы мүмкүн. Мисалы, мына кунажынды карап коюңуздар, Асыл тукумдуулук деңгээли эми өтө башка. Туугандар, мына букалар көрдүңүздөр, швиц букалар. Жанакы эле кунажындардын букалары. Мына көрдүңүздөр. Бул жерде дагы мына 18 баш, 20 чукул бука бар. Булар дагы мына өзүнчө бөлүнүп турат. Элмис байкенин мына ушул букалары. Көрдүңүздөрбү? Бүт баары окшош. Булардын жашы 1 жаш, анан 1 жаштан өткөн. Тагыраак айтканда, мына эми жашы жетилип, ат корумга же уруктукка эң жараган мезгили туугандар. Мен сиздерге мына ушул букаларды көрсөтүп коеюн.
Бұл байкенің құросынан сіздер түлкі мұнасында швиц тағырақ айтқанда парода малдары таба аласыздар. Эми мына швицтерін да көріп қойыңыздар. Бұлар Қырғызстанға музо мезгілінде келген екен. Жанақы құнажындардан бұлар біраз жашырақ. Бирок бұлардың айырмашылығы бұлар алардан жашырақ болып келген екен музо мезгілінде. Азына 1 жаштан өткен бұқалар. Бұлардың бағасы дағы мына ушул құнажындарды қындайлы 140 000 сомнан. Анан өзүңүздөр дагы сүйлөшөсүздөр. Өтө сонун букалары бар ичинде мондай. Хош. Хош. Машалла. Мына көрдүңүздөрбү? Букалар. Хош. Хош. Huş. Bir yaştan ötkön, 1,5 yaş. Mına uşunday bukalar tuğanlar. Değerlik büt bari jaş bukalar. Huş. Mına sizlerge arasından montip çaçırat, arı beri aydap gösötö öreyin. Bukalarda özünüzдөр daha jerinden görüp turasızlar. O bukaga aябай көзүм түштү да. Өтө күчтүү бука экен, тугундар.